Код курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Виртуалдык оюндар зомбулукка үйрөтөбү? Акыркы жылдары киши өлтүргүч балдардын көбөйүшү энелердин жүрөк күчүн алууда. Эч ким өз баласынан мындай шумдукту күтпөсө да, акылсыз баланын курманы болуп калуу коркунучун жеңе албай кел атышат. Көчө мурункудай коопсуз, коркунучсуз эмес. Ал тургай мектептерде да ишенимдүү чөйрө жок. Күч колдонуу, зомбулук барган сайын рак оорусуна окшоп тарап баратат. Бир топ замандаштарыбыз балдарды күч колдонуучу оюндардан алыс кармап, мыкаачылык фильмдерге тыюу салганы менен балдардын рухий дүйнөсүн коргой албай жатышат. Алардын аруу дүйнөсү терс нерселерден күн санап ууланып жатышат. Мына ушундай терс окуя Германияда болуп өткөн. 17 жаштагы Тим аттуу окуучу колуна мылтык кармап келип 15 окуучуну атып салган. Бирок тилекке каршы полициялар аны кармай алышкан эмес. Кармаганга чейин өзүн да атып өлтүргөн. Эмнеге? Себеби өзүн намустуу террорист катары көргөзүү үчүн полициянын колуна түш берген жок. Германия эли буга таң калды. Соңунда бул окуя жарым чындык интернет оюну накта чындыкка айланаарын тастыктады. Окуядан кийин ал боюнча иликтөө жүргүзүлдү. Көрсө, курбуларын өлтүргөн Тим виртуалдык оюндардын эң атактуусу болгон Counter-Strike оюнунун каарманы экен. Бала тарбиялоодогу тажрыйбалуу адистер бардыгын өлтүрүп туруп кайтып кел деп таанылган бул оюн баланы зөөкүр болууга түртөөрүн жана ошондой эле аны өлүм роботуна айлантаарын эскертип, бул оюнга тыюу салуу керек экендигин айткан. Бирок Германия коомчулугу ага маани беришпеди. Бирок аягында адистер айткан нерсени өз көздөрү менен көргөндөн кийин ал сөздөргө ынанды. Тим аябай мээнетчил, токтоо жана акылдуу бала эле. Ошого карабай анын мындай ишке барышы баарын таң калтырды. Тарбия адистери бул окуядан кийин төмөнгүдөй чыйынтык чыгарышты. Интернет менен алаксыган балаңыздын абдан токтоо жана акылдуу көрүнгөнүнө алданбаңыз. Өз бөлмөсүндө үн чыгарбастан отурган балаңыздын баарыңарды өлтүрөмүн деген виртуалдык оюндар аркылуу зомбулукка баруу коркунучу бар. Виртуалдык оюндарга берилген бала же чоң киши бул оюндан оңойчулук менен кутула албайт. Анткени оюндун психологиялык пайдабалы абдан терең болгондуктан, муну ойногон оюнчулар бир нече убакыттан кийин психологиялык көз карандылык абалына жетет. Бул оюн кадимки жандуу адамдар сыяктуу эле дүйнөнүн төрт бурчунан катышуучулар тарабынан биргелешип ойнолгон оюн. Оюнга катышкан ар бир адам алгач өзүнө тиешелүү бир ат коёт. Оюнчу тандаган ысымы аркылуу же террорист, же террористтерге каршы күрөшкөн контртеррорист каарманы болуп ойной башташат. Оюнда өзүн террорист катары тааныткан оюнчу бардыгын өлтүрүү үчүн жаңы жашоого өзүн даярдайт. Ошол эле кезде идеологиялык пропаганда да бар. Оюндагы согуш болуп өткөн жерлер мусулмандардын шаары болуп, террористтер мусулман башкесерлери катары сүрөттөлгөн. Ойдон чыгарылган ислам террорун баланын аң сезимине сиңирет. Counter-Strike'дан башка дагы бул өңдүү балага зомбулукту үйрөтүп, Тим болбостон ага ислам терроризми деген жомокто аң сезимине куйган оюндар чынында көп. Бул оюндун диск же офлайн өңдүү оюндардан айырмасы, оюн учурунда дүйнөнүн бардык тарабынан ойноп жаткан достору менен байланышып, алар менен мамиле кура алышында. Оюн канчалык виртуалдык оюн болуп саналса да, оюнчулар чындыкка айланта турган террористтик аракеттер аркылуу бири-бири менен чыныгы байланышта болуп, бири-бирине жоопкерчиликтүү мамиле жасашат. Ошондуктан бул оюндарды жарым чындыкка жакын оюндар деп атайбыз. Оюнга интернет аркылуу кирген адамдар бир канча убакыттан кийин жакын дос боло башташат. Достук курган соң террористтик аракеттерин улам күчөтүшөт. Андан ары топ-топ болуп иштешүүнү жана оюнчулар ортосундагы амалдуу байланыштарды өстүрөт. Мына ушул жерде накта тобокелчилик башталат. Бул оюнчулар каршы тараптагы жандуу адамдарга сокку уруу менен бир жактан чыныгы дүйнөдө уюшулган террористтик аракеттердин амал укуктарын виртуалдык чөйрөдө чындыкка айландырышат. Бул азгырыкты жакшылап териштире келгенде, сезим дүйнөсү абдан жумшак, түнт жана токтоо балдар каршы тарабындагы террорист досунун таасиринен улам жырткыч адамга айлануу коркунучуна учурайт. Ооба, бүгүнкү күндө интернет кафелеринде отурган же өз бөлмөлөрүнө бекинген 10 миңдеген балдар мына ушундай виртуалдык оюндун курмандыгына дуушар болуп, адам өлтүрүүнүн кубанычында жашап жатышат.
Ошондуктан ар бир ата эне балдарын мындай оюндардын курмандыгы болуп калбаш үчүн колдон келген аракетин жасашы керек.